Азыркы далилденген учурда 3631 түрү бар экен жыландын. Биз ар кандай жыландарды көрөбүз. Биз азыр тоодо бирөөнү чагып кетиптир, башкап кетиптир. Бирок Кыргызстандын чөйрөсүндө жылан чагыптыр, чагып өлтүрүп коюптур деген нерсе өтө аз. Себеби чага турган жыландар өтө аз бизде. 250 түрү бар экен жыландын дүйнө деңгээлинде. 250 түрү, бир эле уусу бир чагышы менен 100 адамды. 2000 деген тышканды өлтүрүшү мүмкүн экен, Анан кээ бирөөлөр айтат, эки баштуу жыланды көрдүм, түшүмдө көрдүм, оңумда көрдүм. Кээ бирөөлөр ушу шариятта ушундай экен, мындай экен деп ушул эки баштуу жыландарды шариатка байлагысы келген адамдар дагы жок эмес. Жок, бул мутация себебинен эки баштуу жыландар туулат. Бул бир эле жыланга байланыштуу эмес. Каалаган жаныбарыңызды алсаңыз, жада калса адамда дагы эки баштуу адамдар бар. Кээде колсуз, кээде бутсуз төрөлүп калган адамдар дагы жок эмес, мутация себебинен, башка себептен. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, көп кыжылат болгондун, сарсана болгондун кереги жок буга. Ооба, Аллах Таала жараткан жаныбар бул дагы. Кээ бир интернетте, соц тармактарда ушундай сүрөттөр жарыя кылынды. Бул өзү Норвегияда болуп өткөн окуялардан. Жыланды эми алар ойлогон бир чоңураак уйду же бирдекени жутуп алган деп ойлогон, бирок ачкан учурда жөнөкөй кабак болуп чыккан. Көптөгөн кабактар болуп чыккан. Ошондой экен, көп нерсеге сарсана болгондун, кыжалат болгондун, мисалы кыргызда айтып коет, түшүңө жылан кирсе, ак жылан кирсе мындай болот экенсиң, бай болот экенсиң, башка деген сөздөр бар. Жок, түшкө карап бир нерсе өкүм чыгарылбайт. Эгерде жылан кире турган болсо, азыр Кыргызстанда кедей адам калбаш керек, себеби ар бир адамдын түшүнө жылан кирет. Себеби көп ойлогонуңуз сайын ошол нерсе кире берет, урматтуу мекендешим. Себеби биз бүгүнкү учурда жалкоо болуп кеттик да. Мурдагыдай эмгекчил, мурдагы ата-бабаларыбыздай азыктап көп аракет кылганыбызда бизге түшкө убактыбыз дагы болбойт эле. Ошондой кээ бир өлкөлөр бар, кээ бир өрөөндөр бар, жылан өрөөнү деп коет. Ошол өрөөндөргө барган учурда бир каарычына өзү 5-6 жылан туура келет. Албетте ал мамлекет тарабынан тыюу салынган, барууга тыюу салынган, жөнөкөй элдердин, туристтердин кирүүсүнө тыюу салынган өрөөөндөр болуп эсептелет. Албетте ага атайын биологдор, атайын жылан изилдеген адамдар эле кирбесе, жок. Башка адамдар кире албайт. Мен айтуудан максат жыйынтык урматтуу мекендешим? Жылан сарсаналыкка, кыжалатка себеп боло турган жаныбар эмес.